Аскер прокуратурасынын кызматкерлери үчүн Баткен шаарында 14 бөлмөлүү имарат жана 8 бөлмөлүү кызматтык үй салынып жатат. Пайдаланууна капсула салынып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү баштаган тиешелүү кызматкерлер катышты. Мындай имараттын курулушу маанилүү экенин айткан президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Маруфкан Туллаев керектүү шарттардын түзүлүүсү менен ишти алдыга жылдырууга мүмкүн экенин кошумчалады. Кызматкерлерден бирдемени талап кылыш үчүн толук кандуу шарт түзүп бериш керек да, андан кийин анан талап кылса болот да, жакшы. Бизден азыр ыйгарым укуктуу өкүл бүгүн өкмөт башчы да ушул боюнча Баткен облусунун өнүктүрүү боюнча программаны да заседание болуп атат да, ошого катышып атат. Мен да катыштым эле, барган. Анан толук ушул жөнүндө маалыматты ал кишиге жеткиребиз. Анан биз тараптан дагы керектүү мындай жардам боло турган болсо сөзсүз түрдө толук кабыш кылабыз. Бул биз буга чейин дагы жардам берип келгенбиз, бере беребиз. Баткендин өнүгүшүнүн биринчи жолу менен Облус боюнча Аскер прокуратурасынын имараты буга чейин Кадамжай районунда гана болгон. Чек аралаш аймактагы айылдарда чыр-чатак чыккан учурларда Аскер прокуратурасынын ишмердүүлүгү үчүн жолдун алыстыгы тоскоолдук жаратып келген. Эми бул маселе чечилип отурат. Бизде Кадамжайда болчу, Кадамжайдан берде чыр-чатактар чыкканда Аскер прокурордун катышуусу обязательно керек болуп атат да, берден. Анан ал аяктан алыстан келгинче уже переговорлор да бүтүп калып атат, бар жок бүтүп калып атат. Бул имарат бүтүп калса, Кадамжай прокуратурасы бул жакка которулат толугу менен. Бүт состав, бүт коллектив полностью келет да бул жакка. Курулуш үчүн тендер жарыяланып, Араван Ремстрой жоопкерчилиги чектелген коому утуп алган. Иш ыргагы кызуу жүрүп, 10дон ашуун жумушчу тартылган. Бүгүнкү биз Араван Ремстрой Биз бул ишти 25 миллион сомго алганбыз. Бүгүнкү күндө пайдалануу куруу ишке ашып жатат. 3 айдын ичинде бүткөрүүнү пландап жатабыз. Сапатын прокуратуранын кызматкерлеринен, облустук капиталдык курулуш башкармалыгынан, Экотех инспекциясынын кызматкерлеринен комиссия түзүлүп, текшерип турушат. контроль кылышып атат, азыр келип бардыгы сапаты боюнча карап атабыз. Курулуш иштери ушул жылдын декабрь айына бүткөрүлөт. Жалпы сметалык басы 31 миллион сомду түзгөн. Ошол 36 үйдүн анан келечекте орустардын мектеп өтпөй, ошон бардыгы жыйылып ушул жерде өтөт. Аскер прокуратурасы Кыргыз Республикасынын түзүмдүк бөлүмчөсү, мыйзам актыларынын республиканын аймагында жайгашкан аскер башкармалыгынын органдары, аскер бөлүктөрү, бирикмелери, аскердик окуу жайлары, мекемелери жана башка аскер түзүлүштөрү тарабынан так жана бирдей аткарылышын көзөмөлгө алат. Гүлмайра Майдарали кызы, Ырыскелди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары. 3 ай аракет кылып атабыз. Жакшы.